Жашы жетелек балдарды өзүнө тартуу менен синтетикалык баңги заттарды таратуу каналына бөгөт коюлду. Бул туурасында Улуттук коопсуздук комитети билдирди. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын алкагында УКМК тарабынан Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун аймагында синтетикалык баңги заттарды таратуунун туруктуу каналы аныкталып, ага бөгөт коюлду. Анын уюштуруучулары чет мамлекеттердин биринде жүрүп, Кыргызстанда жашы жетелек балдарга мыйзамсыз баңги заттарды таратууга тартуу боюнча иштерди жүргүзүшкөн. Ал балдар чет өлкөлүк кураторлордун көрсөтмөсү менен ар кандай коомдук жайларда баңги заттардын аз өлчөмдөгү партиясын катып жүрүшкөн. Каалаган адам электрондук капчыктар жана банктык которуулар аркылуу алдын ала төлөө жолу менен баңги заттардын жайгашкан орду тууралуу толук маалымат алышкан. Мыйзамсыз схеманын катышуучуларынын ортосундагы жеке байланыш болбогонуна, алардын алыскы байланыш каражаттарын жана жашынуучу жерди колдонуусуна карабастан, Коопсуздук комитетинин кызматкерлери кылмыштуу топтун мыйзамсыз аракеттеринин бетин ачууга жетишти. Топтолгон материалдар кылмыш жаза кодексинин баңги каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатуу максатында мыйзамсыз даярдоо беренеси боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тийиштүү укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. Бул каналдын чет өлкөлүк уюштуруучуларына карата чет мамлекеттердин компетенттүү органдары менен биргеликте ыкчам издөө иштерин баштоо демилгеленет. УКМК баңги каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун мыйзамсыз жүгүртүүгө катышкан 14 жаштан баштап кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскертет.